Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Мен Акжолтой Тукунов. Кабинет министров Акылбек Жапаровдун коомдук башталгычта кеңешчимин. Аз моулардын вестерин көрсөтүп койгулачы, ким канча эметилди. Каяктан көрүп алсак болот? Az bizde internet çok oldu. Azlardı kantip götürüp otasın. Kay emnen negizden? Naklan böyle olsun. Tigi emesi vesi kança oldu mu onuku? Oşuk teraza işleydi. Taraza işleydi. Azır ana nakladın menen kantip koyur otasın. Ne sat salında var otasın? Jön ele mындай göz boljon menen mi? Nakladın oyunda vesi vardı. Oşun gazı koyur otasın. Kana nakladın oyun көрсөтсөңөр mu? Kamaz çıkırsan. Çıkırıp көрсөтсөң. Bir tuğan geçsen. Nakladın oyunuzu көрсөтүңүзчү kança oldu? Nesi kança oldu? Tonnası. Ana mı okup beriniz? Kömür dinlemesi. Kança? Evet, tek pasportunu alıp gelsem. Tek pasport alıp gelseniz. Количество. 22 tonna kömür alıp gelsem tabi. Tek pasportunu alıp çıksan? Ne olsun? Biz tekşerip geliyor da. Ama onun registrasyasını көрсөтчү канакей. Мо деменики. Хонуку. Кайсы? Мо хонун канакей bu жака жазганыңыз. Мо? Az жазамын да ошо. Жок, бул кетип баратпады эле. Жок, кетип баратпады. КамАЗ? Iya. Tek pasportu алып. Анан кантип айдап жүрөсүң tek pasport? Келдим. Кантип? Эме. Ким? Айбек, 102 çalчы, гаи келсин, срочно. 102 çalсаң? Алып кел tek pasport. Жок келди. Мынакей, урматтуу кыргызстандыктар, бул жерде мо-хо 102 çalсаң, мага берсең, трубканы көтөргөн. Мо-хо, ходей, мамбы, тех паспорту жок келаткан, тех паспорту жок. Азыр гаилерге чалып, трубканы көтөрбөй мага берсең. Тех паспортуңуз жок, кандай айдап келатасыз? Атың ким? Расул. Канчадасыз? 22'de. 22'de. Анан тети кара кечеден бери эч ким Кара кечеде калып калыптыр мен. Иә. Кара кечеде калып калдым. Кара кечеде? Ошо боюнча эле келатасызбы? Унутуп калсаң келе бересиң. Assalamu alaikum. Командир, биз бу Геминдеги Тараза пост бар го. Ошака срочно бир опереме жөнөткүлөчү гаини. Бир теме ман тиги тех паспорту жок, тонна эме груз менен келатат. Мен болсо тиги кабинет министри Акылбек Жапаровдун общественных началах жардамчысымын. Ооба, кара кечеден бери. Мына срочно мен ошол жака жөнөтсөңөр. Срочно. Менин фамилиям Тукунов Акжолтой Шакирбекович. Канча мүнөттө келип калат? Эртелеттиңиз, срочно. Командир. Sen kimsin Murat? Iya. Кандай? Tekşir oltasın. Менби? Тааныштырайын. Сиздин атыңыз ким? Расул. Расул. Расул, мынакей мен. Мен ошентип биринчи тааныштырып Кийинки КамАЗчы командир, атыңыз ким сиздин? Улан. Мынакей урматтуу мекендештер, биз жана айтып атпадык белек. Ушу көмүр ташыган маселе, биз көмүр ташыган КамАЗист же көмүр ташыган кара кечеге каршы эмеспиз. Биздин жеке таш чекингдин иши, биздин жол, таш жол тууралуу иштерибиз боюнча жолду сактоо иретинде ушуну текшердик. Азыр биз Чүй областы Гемин посту бар Тараза. Ана мындай болуп атат. Мына пункт транспортного
контроль дейт бул жерде деген. Контролдун интернети жок. Жөн эле ооз-эки кое берип аткан машиналарды. Анан муну өзүңөр мынакей күбөсүңөр, бөлүшкүлө. Мен жеке чыккан максатым кийинки командир, кийинки КамАЗдын документтерин сураттырсаңыз, канча тонна болду аяктагы? Мынакей азыр бир ман турат. Бул ман өзү эле 15 тонна, жүгү 22 тонна экен. Ошондо 15, 20, 37 тонна. Мо биздин жолдорго рассчитанныйбы, өзүңөр кандай дейсиңер? Анан дагы бир жолу эскертем, урматтуу көмүр ташыган айдоочулар, мен силерге каршы эмесмин. Жана силердин эмгек акыңарга кирбейм. Биздин өзүбүздүн таш чекинг долбоорунун жол жолду сактоо иретинде иш алып барып атабыз. Мынакей бу да КамАЗ экен. Кийинки да КамАЗ экен. Ошондуктан бул жерде атайын аңдып, үшүп, тоңуп күттүк ушундай окуя болоорун. Кандай ыкма менен өтөт экен, эмне болуп атат бул жерде? Бечара президентибиз какшап атат. Элдин акысын жебегиле деп, бизде эмне позиция болуп атат? Өзүңүздөр көрөсүңөр. Аз ГАИ келсе өткөрүп беребиз. Кандай болот? Командир, интернет эмне себептен иштебей атат силердики? Билбейм, жана келишип жасайбыз деп келип үмүт албай. Силер эми арыз жаздыңар беле ушундай? Жазып койдук. Канаке арызыңар? Акт. Покажите. Министр транспорт ким азыр? Силер Министерство транспортко карайсыңарбы? Мен телефонума тийбей алыптым. Сен бетине такаган жокмун. Мына колуң менен айтып кармаган, мындай айтып кой, байке турамыз турат. Мо маныңдын өзүнүн таза веси канча? 11 тонна, 22, 33 тонна. Транспортный контролдун интернет иштебей калыптыр, достор. Анан мо вестин баарынчы мындай эле ооз-эки өткөрүп кетип атат. 22 тонна көмүр деп. Аны кандай регистрация кылат, эмне болот? Бүгүнкү иш-чара ушундай. Мындан ары таш чекинг жол ушу биздин акчага, салыкчылардын акчасына, Кыргызстандын жарандардын урматына келген грант, Кара Манжудан келген гранттар дагы жөн эле сынып, бузулуп калбаган иретинде ошо жолубузду сактап калыш үчүн иш алып барып атабыз. Мынакей силерге дагы бир жолу далил. Биздеги мына министр транспорт иштебей эле, Акылбек Жапаров иштебей эле, биз мунун баарын далил менен көрсөтүп атабыз. Эмне деген жолду салып атат Кыргыздын акчасына. Бирок көзөмөл жок, көзөмөл ноль. Мындайча айтканда, ашыңды чейин башыңа дарат кылайын деген мамиле болуп атат да, урматтуу мекендештер. Ошон үчүн көбүнчө менден сурап атат. Мына шайлоодо утулуп калдың, эмне кыласың? Кандай ары кадам? Исламды изучать этебиз, динибизди. Анан өзүбүздүн таш чекингдин иштерин иш алып барып кетире беребиз. Мына бул жер болсо
жер болсо ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөлдөйт. Жер вообще ноль иштебейт. Ошон үчүн урматтуу кыргызстандыктар, onu bölüşkülö, mına aytkыла, эмне деген беспредел. Ташкентин далилсиз эч аракет кылбайт. Азыр мынакей 102-ге чалдык, гайни чакырттык. Ишти көрөбүз бул жерде. Көп мыйзам интернет иштебей калып, тараза тартылбай эле кое берилип атат да. Негизги Кудай берди, Дыйканов дейт, до конца тарт, байке дейт. Аягына чейин тартабыз. Үшүп тоңуп атабыз, бир өзүң келип кафе алып берсең боло. Аягына чейин тарт деп диванда жатып алып. Az гай келсе эле өткөрүп беребиз да. Ошо менен эки чоң бузулуу болуп атат бул жерде. Биринчиси Моуман техпаспортсуз келатат. Экинчиси транспортниктердин интернет иштебейт, таразасы иштебейт. Ошон үчүн көп нерсе Кыргызстанда беспредел. Ошон үчүн бирдеке айтып чыксам эле айтып атпай, сен эмне минтип атасың, сен эмнеге антип атасың деп. Анан мыйзам бузулуп атса эмне кылалык? Мыйзамды сыйлабай атса эмне кылалык? Мыйзамды жөнөкөй жарандан баштап Глейген Акылбек Жапаров сыйлабайт да. Акылбек Жапаров азыр бечара Дордойдогу, Ош базардагы, жеке эле базарда отурган үшүп тоңуп момдай суукта ошолорго ККМ киргизем деп атат. Кайсы акылы менен, кайсы мээси менен киргизем? Өзү Дамаск деген гостиницасына өзүнүн баласы, күйөө баласы Министерство экономикада зам болуп иштейт, кыздары ГРСте чоң специалист болуп иштейт. Өзүн эмнеге карабайт? Көрдүңөрбү? Өзү bir окуя айтып берейин. Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кезинде пайгамбар сахабаларына чачын алгыла дейт да. Анан эч кимиси албай коет. Анан Айша радиаллаху анха Хажжа энебизден келип сурайт, ушинтип айтсам албай атат. Сиз биринчи өзүңүз үлгү кылып алсаңыз, анан сизди сахабалар турайт дейт да. Анан өзү үлгү кылып чачын алгандан кийин сахабаларды алган. Ошон үчүн Акылбек Жапаров өзү үлгү болуш керек. Өзү үлгү эмес, өзү паракорлордун туу чокусунда туруп алып анан карапайым элге эмнеге антип айтат? Морально укугу жок да ал кишинин. Мен ал кишини албетте жаран катары сыйлайм, бирок мамлекеттик кызматкер катары мен ал Акылбек Жапаровду сыйлабайм, анткени деген ал. Анын гүлү мына ушу 30 жылдан кийин ачылды да азыр Глейген биздин вазир болуп атат. Кылган иштери ошо элден соруп, анан патенттин ордуна эме киргизем деп. Андай болбойт, ал эч качан саясатта жүрбөйт ал иш. Эл чыгат, мени канча чакырып атат. Келип чагылдырып берели, сөз чагылдырып беребиз, бирок азыр мен маалымат жыйнап, ошонун акыры эмне болот, ошого апарыш керек да. Бул Акылбек Жапаровдун ККМ киргизем дегеничи, мен силерге бир эле сөз айтайынчы. Максим Горкийдин жана единицага 60 тыйын киргизем деген эле сөзү да. Ошондой социальный бум, социальный взрыв капарчу нерсе. Ошон үчүн ошол ягында жакшылап карап президентке жеткизиш керек. Бул Акылбек Жапаров, Садыр Жапаровдун президенттин кулагын теп, баары жакшы, баары тим эле сүт майда болуп атат деп алдап атат. Анткени президентти комфортко киргизип койду да. Эл менен сүйлөштүрбөйчү. Сурайлык. Кана командир. Мындай эме интернет өчүп калганда автоматически механик иштебей кол менен карасаңар, онлайн эмес. Өйдө жактан силерди ким көрүп турат? Онлайн. Акты көрсөтүп койчу, акты. Жазганыңар. Кайра да бир жол чалсаң? Жок, меники. Сиздики. Кайра бир жол чалчы.
Гайга түзек кетет. Анам. Мындай эле окуп берип койсоңуз. Биз нак жазган себеби 27 декабрда эртең менен жумушту кабыл алганда АЭСТК электрондук программасы иштебей калган. Все, рахмат. Сашы жазган. Все, рахмат, аяңарды рас ишке кадым этме. Ассаламу алейкум. Командир, гайлер эмне болду тиги транспортный эмеге пунктка жөнөткүлө бир ман техпаспорту жок көмүр тартып келатыптыр да. Мен ак. Жана чалганбыз Кеминден деп. Кеттиби машина? Мына ошо Кеминдеги пункт транспортного контролдо турабыз. Ооба, Таразада. Ооба, келтабы балдар, тоңуп калдык, командир. Канча мүнөттө болуп каласыңар? Давайте күтүп атабыз.